адам атадан 40 кайып деп маселе бар да. Бул жөндөн эле айтылып калган нерсе эмес. Мына бүгүнкү күндө 5 кайып деп атпайбы? Жок. Ошол 40 кайып. Адам атадан калган 40 кайып. Кайып деген бул илим деген нерсе да. Илим. Муну кассаң улам чыгып бере турган маселе да. Мисалы муну биз азыраагын эле айтып атпайлыбы? Насип кайып деп көп айтабыз, нике кайып деп көп айтабыз, туурабы? Ал эми ошол учурда дидар кайып, сапар кайып, каскак кайып пайдаланып жүрөбүз да. Каскак кайып болуп каяктан келе калды бул депчи. Дидар кайып, мисалы сапар кайып, насип, дидарлаштың, сапар кайып болуп келдиң, бирок насип бир ортодон бир тамакты бөлүп жебегенден кийин сен насиптеш болгон жоксуң. Анан шамал кайып, жел кайып, анан өнөр кайып. Бир энеден, бир атадан 5 бала бир тууган чыгып атат, 5 баланын 5 балага башкача өзгөчөлүктөрү бар да. Карабайсызбы? Бул жерден дагы өнөр, өнөр. Анан ошондон дагы илме кайып деген дагы бар. Илме кайып бул жанагы Юдакин деген Карасаевдин сөздөрүндө дагы, сөздүктөрүндө жүрөт. Илме кайып деген нерсе карасаңыз, мисалы, ошол бүгүн айтам деп келген нерсеңди бир жерге барып айтам деп келген нерсеңди айтпай башка нерсени айтып алып кетип каласың. Азыр эле айтам деп турган ой учуп кетет. Карасаңыз, илме кайып деген нерсе 70 жашка чыгып калган даанышман адамга келбеген, эчикте чүк ойноп жүргөн балага, же болбосо эчки улагын кайтарып жүргөн бир кызга келип калышы мүмкүн. Бул бизде Жеринче Чечендеги акыл кара чачтагы эле, же болбосо кече күнү өткөн санжарларда деле айтып атпайбы? Сен каякта жашайсың десе, 40 найзалуу үйдө жашайбыз. Түлкү Батыр. Түлкү Батыр менен Түлкү Батырга Санчы Сынчынын кыз тандап алып берем деп аткан жагындачы. Карасаңыз, бул ошол илме кайып да. Карабайсың. Даже Сынчы дагы ошондо адашып калды. Баягы 40 Сынчы адашып калды. Издеп 40 найзаны издеп. 40 найзалуу үй кайсы болду экен деп издеп жүрсө, баягы үзүгүнөн көрүнгөн жанагы сайма алачыкта жашаган эле байкуш карапайым адам экен да. Ушуну айткан турбайбы депчи. Бул жерде дагы өтө маани жатат да. Бул ошо илме кайып деген ошол жанагындай Сартакеге берип аткан сөздөрдүн бардыгын тең мына Сартакен жана айтып сонун нерселерин айтып бербедиңизби? Урматтуу замандаштар, мына Октябрь мырза жакшы айтты. Санчы Сынчы Түлкү Батырга келгенде Түлкү Батыр тартынып атпайбы? Сен болотко кен, жана Таалакени алып бердиң, балдар төрөлдү. Сен мага алып бербейсиң деген сөзү бар да. Жөр анда мен сага аял алып берейин деп издеп жүрүп жана кызды таап атпайбы? Анан кыз жанагыдай суроо бергенден кийин баягы биринчи жактырбай коет. Түлкү жана айтат, жок, ушундан накта батырлар төрөт деп. Ошо түлкүдөн, саяк түлкүдөн Качке Батыр Мурат төрөлөт да. Качке Батыр ошондон төрөлөт.